Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз ушул Украинанын контр чабуулу эмне болуп жатат, ушу боюнча сүйлөшөбүз да. Украинанын контр чабуулу билесиздер, өткөн жылы ошо күзгө жакын абдан катуу болуп кетти эле да. Украин тарабы жайдын акыркы айларында ошол Харьков жана Херсон областын тез алганга мындай жакшы даярданып, анан кийин ушул областтарды басып алды эле да. Ал областтарды басып алганда бир күндө 100 километрден 200 километр бошотуп ийгенге да барышкан. Ошондо 2-3 күн ичинде ушул областтарды бошотушкан. Ошондо бул контр чабуул абдан дүйнө жүзүндөгү согушчул жана ошол экономика, коопсуздук серепчилерди аябай таң калтырды эле да. Бул деген логистика боюнча маселеси аябай жакшы чечилди жана аз канды төгүп, аз кишини жоготуп, аябай тез ушу өзүнө областтарды кайтарып алыптыр. Анан ушул маалда Украин тарабы айткан экен, Америка Кошмо Штаттарына башка баягы Рамштайндагы 62-63 европалык өлкөлөрүнүн жана башка тараптагы өлкөлөрдүн коргоо министрлерине бизге тез октары, курал жарак, алыска атуучу ракеталарды, ошол Storm Shadow сыяктуу, Атакамс сыяктуу жана ошо учактарды бергиле деп сурашыптыр да. Учактарды F-16 болобу, жаганда жаңы учактарды, жаңы түрдөгү учактар жана алыска атуучу ракеталарды берсеңер, биз деген жеңе алабыз деп айттыр да. Анткени негизи ансыз жеңүүгө болбойт деп. Бирок ошол Украинанын өзүнүн серепчилеринин айтуусу боюнча, жадыганса ошол боюнча өзү Залужный өткөн жумада интервью бериптир. Жана ал боюнча дагы ошо өзү Украинанын серепчилери Арестович жана Свитан айтып кетишти өзүнүн ой пикирлерин. Бул эми Залужныйдын айтканын айтсак, Залужный айтат да, негизи ошо биз деген ошондой эле, ошол эле убакта тез алып коймокпуз дейт. Бүт Украинанын 91-жылга чейин чегарасын басып алып алмакпыз дейт да. Бирок ошондо ошо батыш партнерлор, батыш өнөктөштөр эмнегедир оқ-дарыны, ракеталарды, учактарды бергенден кечигишти да. Кандайдыр бир токтотуп салышты. Ошондон бери эң кичекти ошо батыш тарап баягы жардам берип аткан өлкөлөр, Украинанын өнөктөштөрү ошол курал жаракты бербей жатыптыр да. Курал жаракты бербей жатып, жетиштүү түрдө контр чабуул кылганга жетиштүү түрдө. Жана эң негизги ошо учактарды, F-16ларды бербей жатып, ушундай татаал маалга алып келиптир да Украинанын күчтөрүн. Бүгүнкү күнү Украинанын аскери 1 миллионго жакындап, 650 миң аскери ошол Орусия менен карама-каршы турган ошол согуш чегарада турушат да. Анын 10 бригадасы даярданды, 8 бригадасы запаста отурат, 2 бригадасы акырындап баягы контр чабуулду текшерүүчү мындай кандайдыр бир чалгынчы соккуларды кылып жатышат да. Алар деген бүгүнкү күнү 600 ушундай метрге кирип, чагымчылдык кылып, 100 метр, 200 метр, 500 метрди басып алатыптыр да. Бир күнү ушундай 500 метр басып алат, бир күнү 5 метр басып алат, ушундай да, аз-аздан. Анан бирок баягы толук кандуу контр чабуул жасай албай жатышыптыр. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген негизи украиндер өзлөрү ошол эле Залужный айтып атат да. Эгерде авиация болбосо дейт, биз деген контр чабуул жасасак, Харьковдагы же Херсондогу да көп адамды жоготобуз дейт. Бул деген негизи бир алыска атуучу ракета 1000 элдеттин, аскердин жанын сактап калат дейт. Бирок ошону бергенден кечиккенден кийин ошо эмне кылышым керек дейт да батыштар. Силерге ошол Украинанын жеңиши керекпи же кереги жокпу? Эмне үчүн бере албай атасыңар дейт. Ошол Америка Кошмо Штаттарынын күч негизи баягы аскер күчүнүн башчысы Милли менен телефондомун дейт. Күндө снаряддар керек болгондо бир чалат экен, Залужный чалганда Милли ошол маселени чече алат экен да. Ошо бир нече миңдеген тоннадаган снарядды Украинага тез жиберет экен. Бирок алыска атуучу ракета жана атайын ушул техника, алыска уччу дрондор жана учактар. Эң негизги бул деген чабуул учактары F-16ны эмгиче Америка Кошмо Штаттары бербей атат да. Беребиз деп убада беришти. Баары бир берилет деп айтып атат. Бирок деген шашпай атат да аны бергенге. Бул деген албетте ошол Украина күчтөрүн контр чабуулду жасоодон токтотуп атат.
Ал деген айтып атат да, силер деген Орусияга бекер убакыт берип атасыңар дейт. Ошондо эле снаряддарды берсеңер, биз жеңмекпиз дейт бүгүнкү күнү. Ошондо снаряддардын берилишин басаңдатып койгондуктан, жай берип калгандыктан баса албай калдык дейт да. Анан Орусия тарап ал убакытты пайда менен колдонду дейт да, пайдага чыгарды дейт. Орусия тарабы ошол бүт баягы басып алган жерлердин боорлорун, ошол чек араларын миналар менен аябай байытып коюптур да. Ошол жерде бир квадрат метри 4 мина жатат дейт да. Ошондо азыр интернетте ушундай кез менен кездешип калат. Украиналык спецназ чек араны баскандан кийин эле, киргенден кийин эле минага жардырып өлүп атышат да, же болбосо жаракат алып атышат. Ушул Брэдлилер жана башка ушундай жеңил Америка Кошмо Штаттары Украинага берген техника ал чек арадан өтүп жарылып токтоп калып атат да. Демек ушул миналар абдан көп. Миналардын арасында дагы дзоттор бар, окоптор бар, доттор бар, жана ошол негизи террикондор бар. Террикондордун аркасында ушундай бекитилген от чыгаруучу ушундай чекиттер бар да, алар аябай мол болуп жатат. Ошондуктан Украинанын контр чабуу бүгүнкү күнү бир заматта болуп кете албайт экен. Бул эмнени билдирет? Мен деген ошол өзүмдүн оюмду айтар элем. Демек деген бул бүгүнкү күнү Украиналык контр чабуу токтоду дегенди билдирет да. Украиналык контр чабуу алдыга жылбай калды дегенди билдирет. 600-500 метр алып атса дагы баары мындай территория абдан чоң. Эгерде метрлеп санаса, бул деген контр чабуу өзүнүн максатына жетиш үчүн анда 1-2 жыл керек да. 1-2 жыл ичинде украиналар 500 метрден алса, анда максатына жетет. Бирок 1-2 жыл бул деген чоң убакыт да. Бул деген миңдеген жашоолор, өлүмдөр жана миңдеген ушундай сынган тагдырлар. Эми серепчилерди көрөлү да. Мисалы үчүн 2-3 жыл мурда ошол мен деген Stratfor сайтынан окудум эле. Stratfor сайтында ушундай бир кандайдыр бир аналитикалык маалымат чыккан да. Ал аналитикалык маалымат боюнча ошол Америка Кошмо Штаттарынын өзүнүн мындай аналитиктери, мага окшогон, бирок америкалык аналитиктер америкалык конгресске бир сөзүн, оюн, пикирин билдиришкен. Ал пикири боюнча алар деген айтышкан да, Американын коопсуздугун сакташ үчүн Евразияда тынбаган, эч качан токтобогон ушундай узун убакытка созулган согуш болуп туруш керек деп айтышкан да. Чоң согуш болуп туруш керек. Бул деген ошондо Евразиянын аскер күчтөрүн жана согушчул жана коркунуч туудуруучу потенциалын толук алаксытат. Алаксытып Америка Кошмо Штаттарынын коопсуздугун узартат. Ошону менен бирге баягы Кытай тарабынан 2017 жылы баягы чыгыш көтөрүлүүдө деген стратегия жарыяланып чыккан. Кытайда Компартиянын аналитиктери, мүчөлөрү ачык айтышкан да. Ошол стратегияда жазышкан. Кытай бул деген бүгүнкү күнү 1000 жылдык мамлекет, 10 000 жылдык гүлдөө мындай заманына келди деп айтат да. Американын заманы бүттү деп жазышат аякта. Батыштын заманы бүтүп, батыштын өлкөлөрү алсыздыкка келип, чечкинсиздикке келип, мындай келечекке ээ болбой калды деп айтат да. Келечектин ээси Кытай болду деп жазышат. Жана ошол келечектин жакынкы келечектин ичинде Америка Кошмо Штаттары башка батыш өлкөлөрү күчүн жоготуп, Кытай деген бүт саясий жана экономикалык ишкерге кийгилишет дагы, Евразияны толук өзүнүн көзөмөлүнө алат дагы, ошол Тынч океан регионундагы көзөмөлүнө алып, бүт дүйнөгө үстөмдүк кылат. Кытайдын гүлдөө заманы келди деп жазылат да ошол стратегияда. Бул стратегияны Америка Кошмо Штаттары ушул стратегияда жазылгандай эле баягы чечкинсиздикти көрсөтүп, 2 жылдан кийин гана эле көңүл бурушту, 2019 жылы. Жана Америкалык конгрессте ошол конгрессмендер жана сенаторлор сенатта ал нерсени айта башташты да. Бул деген чын эле бизге душман Орусия эмес, бизге душман, анык душман Кытай экен деп айтышты. Ошон үчүн биз бүт энергиябызды, бүт чыгымдарыбызды, бүт баягы өзүбүздүн аскер күчтөрүнүн, серепчилердин жумушун, күчүн Кытайды токтотууга жөнөтүшүбүз керек деп айтышкан эле да. Анан Украина менен Орусиянын ортосунда согуш жанып кеткенден кийин ошондой эле конгресстендер айткан да. Буга алаксыбагыла, заводдордун күчүн, куралдарды Украинага баарын берип салбагыла. Булардын баары өзүбүзгө керек деп айтышты да. Анткени Кытай менен согуш болгону жатат деп айтты. Кытай ачык түрдө бизге кандайдыр бир мындай беттешүүгө чакырды деп айтышты да.
Балким ошон үчүн Батыш Украинага жардам бербей, убадасын берсе дагы ошол жардамын жай кылып жатат. Анткени аларга биринчиден Евразияда согуш узак убакытта уланышы кызыктуу, экинчиден бүт күчүн жана бүт аскердик потенциалын Кытайга карама каршы тургузганга аракетте. Бирок үчүнчү дагы пикир бар да, үчүнчү аргумент бар. Эмне үчүн Украинанын контр чабуулуна ресурстарды Батыш өлкөлөрү бербей жатканы. Бүгүнкү күнү чынын айтса, Орусия бул деген Батыш өлкөлөрүнө аябай кызыктуу өлкө да. Анткени Орусиянын бүткүл элитасы Америка Кошмо Штаттарына кызмат кылат. Орусиянын негизги улуттук борбордук банкы анын саясаты толук ФРСтин саясатын аткарат. Бул бир. Экинчи, Орусиянын бүт башчылары жадыганса Владимир Владимирович Путиндин кызы Голландияда жашап келгенде, азыр жашабай билбейм, бирок Голландияда жашап жатат. Орустардын бүт элитасы Европа өлкөлөрүндө жана Америка Кошмо Штаттарында жашайт. Жадыганса Сталиндин небереси бүгүнкү күнү Америка Кошмо Штаттарынын жараны. Орусиянын бүт элитасы Батыш өлкөлөрдө жашайт. СНГнын бүт элитасы, диктатордук өлкөлөрдүн бүт элиталары Америка Кошмо Штаттарда жана Батыш Европада жашайт. Жана алардын бүт байлыктары швейцариялык банктарда, америкалык банктарда, ушул офшорлордо көбүнчө бүт баягы же өз элинен уурдаган байлыгы коррупция аркылуу же ачык мындай жакшы иш менен тапса дагы бүт байлыгын алар Батышка жиберет. Ошондуктан Батышка Орусияны жок кылыш же болбосо Орусияны ыдыратыш кызыктуу эмес болуп калышы ыктымал. Анткени эмнеге өзүнө өзү ушундай жамандык кылмак беле Батыш? Ансыз деле бүгүнкү ушундай абалда Орусия Батышка кызмат кылып атат. Орусиянын элитасы Батышта балдарын өстүрүп, окутуп, чокутуп жатышат. Орусиянын элитасы Батышта бүт баягы акчасын кармап жатышат. Мындан өтөр жакшылык барбы Батышка? Жок да, албетте Батыш ошого жыргап жатат. Ошон үчүн Батышка бүгүнкү күnkү турган Орусия абдан ыңгайлуу. Ошол себептен балким алар Украинанын жеңишин каалашпайт. Атомдук согуш да себеп эмес, экономикалык негиздер, экономикалык себептер эң чоң мындай үстөмдүк кылып жаткандыр. Эгерде ал чын болсо, анда мисалы үчүн Батышка кызыктар эмес Батыш лидерлери. Орусияда мындай Пригожин сыяктуу ЧВКлар пайда болуп, областтарды бөлүп алып, ар бир областтан өзөктүк куралга ээ болуп, анан дүйнөлүк мындай чоң 3-чү дүйнөлүк согушка, ядердик согушка жол ачып ийген аларга керек эмес, Кытайга да керек эмес. Анын четинен дагы Кытайга мындай кызыктуу да Орусия ушундай бары. Анткени Орусия бул чоң буфер да, Батыш өлкөлөрүнө коркутуучу турган мындай кандайдыр бир аспап. Кытайга балким бул кызыктар. Эгерде ошондой болсо, анда бул согуш бүтпөйт, анда бул Путинге мындай бир күндө жок кылбайт аны Батыш. Эгерде ушул чын болсо, Батышка Орусия керек жана Орусиянын бүгүнкү абалы Батышка эң ыңгайлуу. Анда албетте түшүнсө болот да, эмне үчүн Украинага бүгүнкү күнү куралды жетиштүү түрдө бербегени. Анда түшүнүктүү болот, эмне үчүн Украинанын контр чабуулу токтоп калганы же басаңдап калганы болуп атса дагы. Абал негизи ушундай. Кыргызстанга бунун пайдасы кандай? Кыргызстанга 2-доо чабышса, чымын өлөт болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн 2-дөө чабышып атканда бизге мындай көзөмөл кылып туруш керек да ушул нерсеге. Ушул процесстерди түшүнүш керек. Эмне болуп атканын биз түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн ушундай серептер мен ойлойм кызыктуу дагы болот, жана пайдалуу да болот да элим сага. Ошон үчүн ушундай серептерди жазганга аракет кылып турам. Эми бул согуш болсо дагы Кыргызстан өзүнүн амалын табат, анткени Кыргызстанга көңүл бурбайт. Ушул чоң өлкөлөр өзү ара чабышып, Кыргызстанга өнүгүүсүнө жол берет да. Экинчи четинен, эгерде тынчтык болсо, анда да жакшы. Тынчтыкта ушул адамзат өзү космостон келе турчу жаңы жылдыз жаралса, биздин жаныбызда бул радиоактивдик нурдар жерди жок кылып салат, кургатып салат. Эгерде астероид келип түшсө, динозаврлар өлгөндө эле адамзат өлүп калат. Ошон үчүн ушул сырткы коркунучтарга адамзат биригип туруп иштесе, сонунураак болмок да. Ал үчүн тынчтык керек жана бүт адамзаттын кандайдыр деңгээли, акыл деңгээлинин өсүшү керек. Ушул нерсе болсун, тынчтык болсун, ушундай тилек менен эле бул видеону бүтүрөйүн. Эмки видеодон көрүшкөнчө.